кыргызчасы биз менен, ардактуу замандаштар. Дүйнөдө канча тил болбосун, бир гана тил бардыгыбызга түшүнүп экен. Ал музыка тили, анын ичинен кыргыздын салттуу музыкасы чындап эле канчалык ааламды кыдырбасын, баягы сиз айткандай кулак каптан угулуп, анан кийин көкүрөккө жеткен сонун мукамдуу эмеспи. Анысы кандай? Дал ушул биздин кыргыздын улуттук музыкасы тууралуу кеп кылуу үчүн биз студиябызга меймандарыбызды чакырдык. Татьяна Масиевская, Бишкек шаарындагы номер 4-балдар музыкалык искусство мектебинин директору. Кутмандуу таңыңыз менен. Жана ошондой эле Узак Урмат, Ангелина Алишерова, Бишкек шаарындагы номер 4-балдар музыкалык искусство мектебинин мугалими. Кубат Богомбаев агаларыбыз бүгүн бизге мейманга келишкен. Саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен кош келипсиздер. 3 кылдуу комузду сиздер башка мамлекеттерге барып жаңыртып, үйлүм аспаптарды алып алып, биздин ушул улуттук баалуулуктарды, музыкаларды жайылтып жүрөсүздөр. Аны жакындан билип, биз дагы ошо сиздерди ошол максатта сүйлөшөлү деп чакырдык. Ошо жакын арада барып келген сапарыңар тууралуу айтып берсеңиздер. Мексикадан жаңы келдик деп уктук. Ал жерге биздин кайсы аспаптарыбыз барды, кандайча чакырылып калдыңыздар? В 2014 году на встрече Азиатско-Тихоокеанского сектора СИОФ рассматривали перечень стран, которые должны принять участие в этом большом музыкальном форуме от этого сектора, от этого региона. И нам было предложено, мы подали документы, заявку, прошли 3 тура, 3-уровневый отбор. Нас рекомендовали несколько стран. И в Перу в 2015 году на Всемирном конгрессе СИОФ были утверждены 70 стран из 150 стран, которые подали заявку. И вот мы попали впервые от Центральноазиатского региона на такой большой музыкальный форум, потому что в фольклориаде всемирной впервые принимали участие Кыргызстан. Именно здесь. Поэтому это для нас была большая честь. Мы целый год готовились, и таким образом мы попали в Мексику. Ну и, конечно, если бы не поддержала нас мэрия и Министерство иностранных дел, то этот проект не совершился, потому что мы полгода занимались тем, что мы оформляли документы. Было все очень сложно, но мы победили, и наши музыканты, наши танцоры, прикладники, молодежный сектор СИОФа были представлены на этом большом форуме. Сиз айткандай баягы бул бир команда барды да, бир эле киши же болбосо бир эле мугалим эмес да. Анан окуучулардан жаш курагы кандай болду, кимиңиздер айтып бересиздер? Ал башка өлкөлөрдүн деңгээлин көрүп таасир алгандар болду болуш керек. Мен айтып кетсем, биздин директорубуз Татьяна Витальевна айтып кеткендей, 2014-жылы Тихоокеандык секторда чогулуш болуп, ошол чогулушта суроо биздин мамлекеттин катышуусун жөнүндө ошол Мексикага 2015-жылы 150 өлкөлөрдөн чогулуп, биз 3 тур өтүп, отборочный тур өзүнчө болуп, 70 өлкөнүн ичине биз дагы кирдик. Өлкөнүн ичинен биз биринчи жолу ошондой чоң дүйнөлүк фольклориада чоң чыгармачылык форумда катышканы бул эми чоң деңгээл деп ойлойбуз. Андан кубантарлык көрүнүш чындыгында. Биздин делегация өзү Кыргызстандан 16 адам болуп бардык. Алардын ичинен вокал хореографиялык ансамбль Адис деген, ошондой эле биздин фольклордук ансамбль Нур бүгүн биздин өкүлдөрүбүз десек. Делегация канча адам дедиңиз? Делегация 16 адам болуп барды. Жакшы. Узак айта кетсеңиз, барганда кайсыл чыгармаларды аткардыңар? Барганда Кыргыздын атактуу Машбатой деген күйсүн азыр кечээ эле улуттук көчмөндөр оюнунда мен комуз ойнободу. Ошол Машбатой деген күйсүн ойноп, күйүздү ойноп, башка дүйнөлүк элдерди таң калтырдык, комузда кол ойнотуп, дагы Сарын жөкөй, Акбакай деген дагы көптөгөн чыгармаларды ойнодук. Дагы мындан дагы көптөгөн күйлөрүбүз бар. Аны эмес азыр дагы көргөзө кетебиз ошол күйлөрдүн бирин. Кубат агай, айтсаңызбы, элдин кабыл алуусу кандай болду? Алардын таасирленгени кандай болду? Алар үчүн жаңылык бекен? 70 өлкөнүн арасында эми биздин деле баягы чыгармачылыгыбыз алдыга сурулуп чыкса керек да. Абдан жакшы кабыл алуу болду. Биз кыргыздарды көрүп, аябай калпакты көрүп дегендей. Колдоп келгендерди? Ооба, аябай жакшы кабыл алды. Абдан жакшы, кубанычтуу көрүнүш. Анда бир чыгармадан баштайлы, кандай дейсиздер? Бизге дагы
Өзүңүздөр айтып кетпедиңиздерби? Бирөөсүн аткарып берели деп, кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Көргөзгөн Сарын жөкөй аттуу күйөөсү ойноп берели. Көрбөй калгандар үчүн деп коебуз. Бар Кандай болуңуздар. жакшы, кандай угулат, кыргыздын Колуңуздар көкүрөгүнө кадат таандык. Аны айтсаңыздар, мына ушул Тынч океандын, Татьяна Витальевна айтсаңыз, Тынч океандын элдери менен чогулушууда сиздердин мектеп, номер 4 мектептин тандалып алышы дагы бекеринен болбосо керек. Бул гана жерге эмес, башка жерлерге дагы сапарыңыздар көп болсо керек. Мы уже сотрудничаем с ИОФом и с Дельфийским комитетом более 15 лет, поэтому у нас очень большая география. И благодаря, в общем-то, всем факторам нас и пригласили в эту организацию СИОФ. Это международная сеть фольклорных фестивалей и фольклорного искусства, куда входит 95 стран, и эта организация более 45 лет. И эта организация вторая после ЮНЕСКО, которая занимается фольклорными, именно только поддержкой народного творчества и фольклорным искусством. Вот мы были туда приглашены, сотрудничаем мы уже 5 лет, и в этом году в Италии в октябре Есть месяце планы, мы да? должны быть приняты полноправными членами. Куда буйруса. Вот, если все как вот сложится, сейчас мы ассоциативные члены этой организации. Ну а так мы были в Китае, в Индии, в Германии, в Сербии, в Венгрии, Румынии, в Марокко, королевство Марокко. Ну, Турция, это мы с нее всегда начинаем. Самый маленький туда у нас проходит курс молодого бойца каждый год. Поэтому у нас уже очень большая география, не считая наших друзей в странах СНГ. Белгиле могу мектеп тууралуу, искусство мектеби тууралуу айтсаңыз, баягы канчалык жупуну, канчалык жөнөкөй болсо ошончолук улуу залкар болот эмеспи? Анысы кандай? Сиздердин жөнөкөй алып караганда Бишкектин катарындагы эле бир мектеп, сиз айткандай географиясы кең, ушунча өлкөлөргө барып келип атат да. Белгиле мектепке кабыл алуу жолу кандай? Окуучулар канча фортепиано, комуз, канча аспапта үйрөнүшөт? Ну, у нас школа искусств, поэтому у нас учатся дети на всех музыкальных инструментах, и классических, и народных. Помимо этого у нас есть отделение эстрадного вокала, академического,
хореографии и театральное отделение. Поэтому начало сентября мы приглашаем в нашу школу, приходите учиться. К нам приходят с 3,5 лет. Поэтому уже в 7 лет они победители, участники международных Түшүнүктүү. форумов. Рахмат, чоң 3,5 жашынан алып эле тарбиялап баштасаңар, анан узактай уулдар чатты. Албетте, анан чындыгында кыргыздын улуттук аспаптарын дүйнө жүзүнө, дүйнө коомчулугуна таанытуу бул абдан жакшы иштердин бири, өтө жоопкерчиликтүү. Ал биздин улуттук баалуулукту көрсөтүү бул оңой нерсе эмес да. Ал үчүн чындыгында билим алыш керек, окуш керек, издениш керек, анан барып өнөрүңдү тартуулаш керек. Алдыңкы аралыктарда дагы бир музыканын үстүнөн иштеп атсаңар керек, дагы башкачараак кылалы, мындай кылалы, Ансамбльдер. даярдыктар кандай болуп атат? Репертуарды кеңейтүү маселесин. Репертуарыбыз биз деген башка мамлекеттерге барып көрдүк да. Биздин күйлөрүбүз, чыгармаларыбыз көбүнчө мындай биздики эми кандай десем, биздики өзүбүз жайлоо, жаратылыш сыяктуу мындай жай күйлөр ушундай экен да. Жаратылыш менен гармония, Жаратылыш менен гармония. А башкалардыкы деген такыр башкача экен. Алардыкы мындай, мисалы, парадтардан эле өткөндө, алардыкы аябай жанакы урма аспаптар, ушундай дүңкүлдөгөн, заңкылдаган, ушундай башкача, мындай ритми дагы башкача, тез ритмдүү чыгармалар экен да. Бизде ошол фольклориада эң негизги бир условие деп койсом, бул жандуу үн да. Жандуу үн. Анткени бийлер дагы бул фольклордук ансамблдын коштоосунда. Запись деген жок, мисалы, записти коюп бийлеген жок, именно жандуу үн. Ошондуктан биз ошол Кыргызстандан 16 адамдын ичинен бийчилер ошо фольклордук ансамблдан биз 10дон ашык инструменталдык фольклордук ансамбль номерлерди даярдап чыгармаларды, ошондой эле 11 бий номерлерди хореографиялык. Биз мектепте, ошо музыкалык мектепте окуп жүргөндө биз үчүн баягы айылдан региондорго чыгуу, Бишкекке келүү өзүнчө бир салтанат болчу да. Анан кийин Бишкектен сырткары чыгуу бул өзүнчө эле бир чоң дем берсе керек. Анда дагы бир чыгармага жүп болсун деп кайрылалы. Эргиме деген күн аттуу.
азаматсыздар баракелде. Батага айтсаңыз, мына комузда окуган өзүңүздүн классыңыздагы окуучуларыңыз өзүңүздөй болуп, устатынан шакиртинен устатынан шакирт ашат деп айтып коюшат эмеспи? Анан ашкандар барбы? Анан тандап алууда окуучуларды кандай критерийлерге таянасыз? Мен билем, музыкалык мектепке барганда баягы биздин угуубузду текшергенде, бирок мен угуум ушу жакшы текшерилбей калса керек. 7 жыл музыкалык билим алса да, кээ бир адамдан чындап эле Кудай бербесе чыкпайт экен. Анан сиздер же жанагы 99% эмгектегенге ишенесиздерби? Мен окуучум биринчи выпуска деп айтсак болот. Узак менен окуучум. Мына туура айтып турбуз. Абдан жакшы экен анда. Анан деген окуучуларды келгенде биз слухтарды текшеребиз, ритмди текшеребиз, памятти текшеребиз. Ошондо стук менен угуулардын баарын текшерип турабыз. Музыкалык угуусу болуш керек экен, музыкалык эс тутуму жакшы болуш керек экен. Анан дагы үчүнчүсүнө эмне дедиңиз? Ритм. Ритмди багы кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек, ооба. Угуп анан кийин чертип салыш керек. Ооба, ал сөз. Ошондой болуш керек. Өнөрлүү өлбөйт дейт, чындыгында өнөрлүү адам ар дайым көктөмдө, бийикте жүрөт. Кийинки муундарда дагы сиздердей кылып, узактай кылып таланттуу адамдардан, таланттуу мырзалардан кылып даярдап өстүрө бериңиздер. Сиздерге тилектеш бололу дайыма, канатташ бололу. Анан таң эрте келип, кыргыздын көкүрөгүнө жаккан, татынагай маанайды көтөргөн күйлөрдү аткарып берген сиздерге рахмат айталы. Татьяна Витальевна, сизге чоң рахмат. Мына ушундай жалпы коллективде тарбиялап, алдыга салып, океандын ары жагын алып барып, кыргыздын улуттук музыкасын таанытып келе жатканга сизге таазимдейли. Дагы таланттуу кийинки жаш жеткинчектерди өстүрүп чоңойто бериңиз. Сиздердин мектептен чыккан бүтүрүүчүлөр дүйнөнү дүңгүрөтүп, кыргыздын желегин желбиретип турсун. Сиздерге чоң рахмат келип бергендериңиздерге. Ийгилик болсун чыгармачылыкта. Бар болуңуздар. Коомдук биринчи канал Таңкы Замана студиясы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр